Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллах Таала ыйык Куранда мындай деди: О Мухаммад, момун эркектерге айткын, аялдарды кароодон көздөрүн сакташсын жана авратын, зина ойноштук кылуудан сакташсын. Бул алардын өздөрү үчүн жакшы. Чындыгында Аллах алардын эмне кылып жатышкандарынан ар дайым кабардар. Момун аялдарга айткын, эркектерди кароодон көздөрүн сакташсын жана авраттарын, зина ойноштук кылуудан сакташсын. Көрүнүп тургандан башка сулуулуктарын көрсөтүшпөсүн. Жоолуктарын көөдөн жаба тургандай кылып салынышсын. Сымбаттуулугун эч кимге көрсөтпөсүн. Бир гана өз күйөөсүнө, атасына, кайнатасына, өз уулдарына, өгөй уулдарына, бир тууган ага инилерине, алардын уулдарына, эже сиңдилеринин уулдарына, мусулман аялдарга, карамагындагы күңдөргө, аялдарга муктаж болбогон өтө кары кызматкерлерине же аялдардын авратын билбеген абдан жаш наристелерге көрсөтсө болот. Ошондой эле купуя сулуулуктарын башкаларга көрсөтүү үчүн буттарын жерге ургулап, тарсылдатып басышпасын. Эй момундар, баарыңар бир гана Аллахка тооба кылгыла. Балким ошондо силер жазасы катуу азаптан кутуларсыңар. Нур 30:31. О кызым, мен 50 жашты аркалап калган адаммын. Жаштыгым артта калды. Жаштыгым менен кошо кыялдар да, көз алдыма кооз тартылган самолор да артта калып кете берди. Мен өз өмүрүмдө көптөгөн өлкөлөрдү кыдырдым. Далай адамдар менен тааныштым. Ошентип дүйнөнү мен өз тажрыйбам аркылуу таанып билдим. Ошондуктан менин жаш курагым жана турмуштук тажрыйбам жаздырууга арга сыгылып, буга чейин сен эч кимден укпаган, чын жүрөгүмдөн чыккан сырдана ойлорума кулак сал. Адамдар өз адеп аклактарын оңдошуп, бузукулуктан баш тартсын үчүн, ошондой эле өз ичиндеги ыплас, кумарданууларды жеңип чыгышсын үчүн биз адамдарга ушунчалык көп кайрылдык жана ар кандай макалаларды жаздык. Бирок биздин калемдерибиз мокоп, тилдерибиз тешилди. Натыйжада биз эч нерсеге жетише алганыбыз жок. Ал тургай жаман адаттар азаймак тургай улам көбөйүп баратат. Бузукулуктар улам коркунучтуу мүнөзгө ээ болуп баратат. Бездерин апсаңдата ачып жүрүү, жоолугун такыр алып салуу, дене боюн демонстрациялап элге көрсөтүү коомдун кеңири катмарына тарап, бир өлкөдөн экинчи өлкөгө тарап баратат. Менин оюмча азыркы учурда ушундай коркунуч бале кыйгап өтпөгөн бир дагы өлкө калган жок. Ал тургай бүткүл денени жаап туруучу узун жабуу салттуу түрдө көптөгөн кылымдардан бери пайдаланылып, өтө катуу көңүл бөлүү менен адеп аклактуулук сакталып келген, харам аврат жерлер бекем жабылган Шам шаарында да акыркы учурларда билектери, ийиндери, көкүрөктөрүнүн жогору жагы кенен ачылган кыз-келиндер эл алдында пайда боло баштады. Ошентип биз ийгиликке жете алган жокпуз жана ага жете коерубузга ишенүү да кыйын. Эмне үчүн андай болууда? Себеби биз өзүбүз биздин күндөргө чейин өзгөрүүнүн жолуна түшө алганыбыз жок. Анткени ал жол бизге белгисиз сыяктуу болуп келди. Өзгөрүүнүн эшиги сенин алдыңда турат. Ал эми о кызым, анын ачкычы сенин колуңда. Эгерде сен буга ишенсең жана ал үчүн бир аз аракет жасай турган болсоң, анда жагдай жакшы жагына өзгөрөрү шексиз. Туура, чындыгында эле күнөөгө биринчи болуп түрткөн нерсе дал ушул эркектер. Анткени аял заты андай ишке эч качан биринчи болуп бара албайт. Бирок сен ага ыктап турбасаң, эркек эч качан сени ага аргасыз кыла албайт. Сен кенен ачуулуудасың. Ошондуктан эркек кирүүдө. Качан ал сени тоноп кеткен соң, сен о адамдар, мага жардам бергиле, мени тоноп кетишти деп кыйкыруудасың. Эгерде сен бардык эркектер өз табияты боюнча карышкырлар экенин, а сен өзүң коозу экениңди билген болсоң, сен алардан коозу карышкырдан качкандай качмаксың. Анткени коозу карышкырдын көзүнө чалынуудан качып гана өзүн сактап калат. Эгерде сен бардык эркектер уру экенин билген болсоң, анда сен зыкым урудан кандай сактанса, сен да дал ошондой катуу сактанмаксың. Эгерде карышкырга коозунун эти гана керек болсо, эркек сенден коозунун этинен алда канча баалуу нерсени, сенин абириңди жеп кетүүнү каалайт. Бул
Бул сен үчүн өлүп кутулган козудан да жаман акыбалга алып келип такайт. Эркек сенин эң кымбат жана эң баалуу нерсеңди, сени пакиза, абийирдүү, кадырлуу кылып турган жана сен өзүң абдан баалаган өмүрүңдү абийирдүү өмүр кылып турган уятыңдан ажыратууну каалайт. Жүзү каралык жана митайымдык менен абийирин эркектер талкалап салган кыздын өмүрү карышкыр тытып жеген коозунун акыбалынан алдаганча жаман жана аянычтуу. Чындыгында эле ошондой экендигине Аллахтын ысмы менен ант берем. Ар кандай боозулан бойго жеткен кызды көрүп көрбөй жатып, аны өз кыялында чечиндирип, жылаңач боюнча көз алдына келтирет. Аллахтын ысмы менен экинчи ирет ант берем жана касам ичем. Мен сенден адеп ахлактуулукту жана адептүүлүктү гана көрүп турам. Сага шерик жолдош катары гана мамиле жасап, достук ымалада болгум келет деген эркектерге кымындай да ишенбегин. Мунун баарынын жалгандыгына мен Аллахтын ысмы менен ант берем. Эгерде сен жаш жигиттердин, ал тургай чоң эле кишилердин, токтолуп калган эркектердин өздөрүнчө жалгыз калышкан кезде өз ара сүйлөшкөн сөздөрүн уккан болсоң, анда сен алардын оозунан азап оюңду титиреткен апааттуу нерселерди укмаксың. Жаш жигиттин, ал тургай улгайып эле калган, сыртынан абийирдүү, салбаттуу, акылдуу, боорукер, мээримдүү көрүнгөн, бирок ичи ыплас эркектердин сага карата айтылган ар бир мактоо комплименти, ар кандай жылмаюусу, ар кандай жардам көрсөтүүсү, ухажерлик кылышы, мунун баары бир гана максатты: сени алдап, азгырып, өзүнүн жүзү каралык максатына, төшөк мамилесине жетүүнү көздөйт. Бери эле болгондо ага бул узак максаттарды көпкө чейин сени менен мамиле кылууну көздөгөн болуп чыгат. Андан ары эмне болот? О кызым, өзүң ой жүгүртүп көрчү гана. Экөөң бир нече көздү ирмем, кыяматта абдан катуу жазага кириптер кылуучу жыргалда болосуңар да, ал сени унутуп, башкасы менен сойкулук кылууга аттанат. А сен болсо абийириңден айрылып кала бересиң. Анткени ал сени менен болгону тууралуу ар жерде мактанат. Сен элдин бетин карай албай, анын азабын өмүр бою тартасың. Ал эркек сөөрөй чындыгында бир букадан айырмасы жок неме. Бир жеңилденип алып кете берет да, башка бир акыл эссиз бечара дагы бир кыздын абийирин төгүү үчүн акмолоону баштайт. Сен боюңда болуп кала турган болсо, анын азабын жана жоопкерчилигин сен тартасың. Жан дүйнөңдү бурганактуу саналар каптайт. Арамдан бала төрөөнүн азаптуу шермендечилиги сага калат. Адилетсиз коом ал жаш немени кечирип коет. Эмне болуптур? Жашты кылып бир жаңылып жазганкен. Кимдер гана жаңылбайт. Андан кийин анысына арман кылып жүрөт дейт да кечирип коет. А сен болсо бүткүл өмүр бою ыпластыкта жана шермендечиликте кала бересиң. Коом сени эч качан кечирбейт. О, сен андай адамга жолугуп калган кезде өзүңө аны жакында жуутпастан, карап да койбостон, өзүңдүн катуулугуңду, андай ишке барбас чечкиндүүлүгүңдү көрсөтө алганыңда, анда кандай мыкты болмок. Эгерде ал сен мындай чечкиндүү четке кагууңа да карабастан, сага сөзү же кандайдыр бир кыймыл аракети менен тийишүүгө аракет кылса, анда бутуңдагы туфлиңди чыгар дагы баштан ары коюп кал. Эгерде сен ушундай кыла алсаң, анда албетте сага кимде болбосун жардамга чуркап келип, сенин тарабыңды талашмак. Ошондон кийин андай акылсыз неме бул ишке экинчи ирет баруудан этияттанмак. Эгерде ал чындыгында эле абийир уяттуу адам болсо, сенден кечирим сурап, Аллахка тооба кылып, сени менен шарият мыйзам жол бергендей куда түшүп келип, баш кошууга далаалат жасайт. Кыз бала канчалык асыл кандуу, ак сөөк, бакубаттуу, байбардар, эл тааныган, атактуу жана журт сыйлаган таасирдүү болбосун, анын эң аздектүү кыялы жана бактысы бактылуу үй бүлөлүк турмуш куруу боюнча кала берет. Жана ал үлгүлүү жубай, ардактуу апа, бейпил үйдүн берекелүү кожойкеси болууну самайт. Ушул жагынан алганда бардык аялдар бири-бирине абдан окшош. Ал тургай атагы көптөгөн аялдарды акылдан адаштырган принцесса ханышалар жана Голливуддун атактуу актрисалары дагы дал ушундай кыял үмүт менен жашоо кечиришет. Мен өзүм Мисир менен Шамдан ошондой эки чоң жазуучу аялды тааныймын. Алар көркөм сөздүн чыныгы устаттары катары албан материалдык байлыкка жетишип, адабий атактын бийик чокусуна чыгышты. Бирок күйөөсүз калгандыктан акыры акыл эстен ажырашып, психологиялык жактан оор
туурулуу адамдарга айланышты. Сенден сураныч, менден алардын ысымын сурап, мени ыңгайсыз абалга туш кылба. Анткени алар абдан атактуу инсандар. Күйөөгө чыгуу кыз келиндердин, аялдардын абдан аздектүү кыялы боюнча кала берет. Ал тургай алар парламентке депутат болуп, таасирдүү бийликке ээ болушса да, акылы тайкы сойкуну эч ким аялды каалбайт. Ал тургай кайсыл бир эркек абийирдүү кыз келинди мен сага сөзсүз үйлөнөмүн деп азгырган адам деле, ал кыз анын кооз сөзүнө алданып калып, күнөөгө баткан соң аны таштап башкасына кете берет. Чындыгында эле эгерде ал бузуку сойку эркек чын эле үйлөнгүсү келсе, албетте ал абийири таза, сойкулук кылбаган, пакиза кыз келинге үйлөнөт. Анткени ал деле өз уул кыздарынын апасы жана үйүнүн кожойкесинин пакиза, таза, абийирдүү аял болуусу абзел деп эсептейт эмеспи? Эгерде эркек өзү бузуку жана сойку ыплас болуп, ырахат базарынан өз абийирин анын алдына ыргытып, колундагы оюнчукка айланууга макул болгон кыз тапкан учурларда да, эгерде кыш чыгарда кыңшыган мышыктардай ойношчул аялды шайтандын динине ылайык, баш коошуну каалаган катынды, өзүнө ылайык бузуку немени же жинди кызды тапкан учурда деле, дал ошондой боло туруп дагы ар кандай эркек ислам шариятына дал келгендей жашоо кечирген абийирдүү пакиза аялга үйлөнүүнү абдан каалайт. Ошондуктан келин алуу базарындагы сенектикке мына дал силердин өзүңөр күнөөлүүсүңөр. Анткени эгерде силердин жүрөгүңөрдө бузукулук болбогондо, силер кара далы болуп, элде айтылып жүргөндөй эр албай же болбосо жер албай көчөдө калмак эмессиңер. Сойкулук мынчалык кеңири таралмак эмес жана боз уландар азыркыдай жубайсыз, жалгыз жаздыкта картайышмак эмес. Эмне үчүн силер ушул жаатта бир ой жүгүртүп, ал тургай таза болууга аракет эмгек кылбайсыңар? Эмне үчүн пакиза, таза жана жогорку адеп акылактуу аялдарыбыз мындай апаатка каршы күрөшпөй жатышат? Бул маселе менен силер шугулданбасаңар, ким шугулданмак эле? Анткени бул ишке бизге, эркектерге караганда, силердин, аялдардын аракетиңер абдан ылайыктуу. Себеби аялдардын тили жана аларды ыкка көндүрүү ыкмасы силерге белгилүүрөөк эмеспи? Анын үстүнө дал мына силер ызааттуу, адеп акылактуу жана диндар аялдар бузукулуктун курамына айлануудасыңар. Шам шаарынын бүткүл аймагында бойго жеткени менен өздөрүнө жакшы күйөө таба албаган кыздар бар. Анткени жаш жигиттер ак никелүү аял алууга караганда ойнош күткөндү артык көрүшөт. Мындай окуя бир гана Шамга эмес, кыязы бардык өлкөлөргө да мүнөздүү көрүнүш болуп калды. Илим билимдүү, интеллигент аялдардан турган атайын топторду түзүп, ага мектептерде иштеген мугалим аялдар, студент кыздар киришип адашкан эже сиңдиңерди туура жолго кайтарып келбейсиңерби? Аларга Аллахтын каары тууралуу эскерткиле. А эгерде алар андан да коркпосо, аларга акыры келүүчү СПИД сыяктуу оорулар тууралуу айткыла. Эгерде алар оорудан да коркпосо, анда аларга өздөрүнүн кылып жаткан жаман иштери алардын турмуштук жагдайларына катуу таасир этип, натыйжада акыбети начар болору тууралуу чындыкты айтып бергиле. Ким ойношчул болуп, тоба кылбастан картайса, анын өмүрүнүн акыры кордукта жана жакырлыкта бомуш болуп өтөрүн эскерткиле. Аларга мынтип айтсаңар да болор эле. Силер азыр жаш жана сулуусуңар. Ошондуктан силерге жаш адамдар көп келишет жана силерди айланчыктап жаңыңардан кетишпейт. Бирок силердин бул сулуулугуңар жана жаштыгыңар узакка канчага чейин созулмак эле? Акыры бир күн чексиз картайуу келет. Деги эле бул дүйнөдө кыздардын жаштыгынан жана селкилердин сулуулугунан опоп апасыз. Тез өтүп кетүүчү нерсе барбы? Силер картайып бели бүкчүйгөн, бети тырышкан кемпир болгон кезиңерде кандай абалга кабыласыңар? Ошондо силер кимге керек болосуңар? Силерге балдарыңар жок болгондуктан ким кам көрөт? Эстеп көргүлөчү. Карыя кемпирлерге кимдер кам көрүшүп, аларды ардактап, үстүнө үй, астына тамак коюшат? Албетте алардын уулдары, кыздары, неберелери. Ал улгайган аялдар үй бүлөлүк иштердин даанышманы, шаар кыштактын кадырлуу байбичеси катары каралат эмеспи? Алар үй бүлөлүк тактыда каадалуу олтуруп алышып, өздөрүнүн каарлык өмүрлөрүн кадырлуу өткөрүшөт. Ал эми силер сыяктуулар болсо, өзүңөр билесиңер кандай абалда калышат. Кантип эле ушул көз ирмемдик ырахаттар ошол картайган кезде узак жылдык азаптарга арызысын. Ошондой кайгылуу өмүр соңуна алып келүүчү ушундай кыска өмүрлүү ырахатты
кантип эле кадырлуу карлыкка алмаштырууга болсун, кантип эле ошондой трагедиялуу бүтүшкө, ушундай башталышты ыра көрүүгө болсун. Аларга кантип эмне айтуунун мисалдарын келтирүүнүн деле кажети жок. Анткени аны силер менсиз деле билип турасыңар. Ошондуктан адашкан бечара бактысыз эже сиңдиңерди туура жолго салуу үчүн бир дагы мүмкүнчүлүктү текке кетирбегиле жана бардык каражаттарды колдонгула. Андай каражаттар болсо силерде жетишерлик көп. Эгерде силердин мындай кылууга чамаңар жетпесе, анда жок дегенде бардык күчүңөрдү мындай сойкулук сыяктуу жаман үлгүдөн бузулбаган, бузукулуктун чума оорусуна азырынча кабылай элек кыз келиндерди жана эссиз жаш кыздарды трагедиялуу жолдон сактап калуу үчүн жумшагыла. Мен силерди чындыгында бүгүнкү мусулман аялдарды биздин атактуу өтмүшүбүздүн аздектүү мусулман аялдарына бир шилтөө менен айлангыла деп чакырып жатканым жок. Андай эмес. Адаттарды бир шилтем менен өзгөртө салууга эч болбосу мага албетте жакшы белгилүү. Жакшылыкка кайтуу жамандыкка кандай акырындык менен келишкен болсо, дал ошондой акырындык менен кадам артынан кадам таштап жүрүп олтуруп жете турган нерсе. Бир тилимден кыркып олтуруп силер кийимиңерди кыскарттыңар. Бир тал чачтан ачып олтуруп жолуңарды толук ыргытып жибердиңер. Акырындап жабуу кийимдериңер күндөн күнгө жукары олтуруп дене көрүнгөн торго айланды. Силер бул жылаңачтыкка өтө узак убакыттар бою аз-аздан жылып олтуруп жеттиңер. Такыба мусулман эркектер болсо өз ыйманы менен алек болуп олтуруп өзгөргөнүңөрдү байкабай да калды. Мындай адеп акылактык ылдыйлоого жылаңач аялдын сүрөттөрү бар порнографиялык журналдарда өз салымдарын кошушту. Ыймансыздар болсо ал абалдан кыйдамын келтире пайдаланып калышты. Акыры жүрүп олтуруп биз ушундай бир жагдайга исламга да, христианчылыкка да каршы келе турган абалга келип такалдык. Тарыхый кабарларга таянып айтканда, мындай руханий пасттыкка отпарастар да түшүшкөн эмес. Айванда мындайга каршы турат. Ал тургай эки короз да өз тоогун кызганып, коргошуп чокушканга чейин барышат. Ошол эле учурда Александрияда жана Бейрутта мусулман эркектер беттери, билек каруулары, моюндары гана эмес, авратынан башка бардык жери көрүнгөн өз аялдары үчүн башка эркектерден кызганбай калышты. Болбосо сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өз аялына кызганбаган эркек бизден, башкача айтканда мусулмандардан эмес дебеди беле? Чындыгында эле караган көздү шерменде кылган жана жабуу зарыл болгон аврат жерлерден башка бардык жерлерин ачып коюшкан. Алар ылдый жактарын жана эмчектеринин учтарын гана жаап коюшкан. Түнкү клубтарда жана ар кандай кечелерде прогрессивдүү жогорку чөйрөлөрдө мусулман эркектер өз мусулман аялдары менен чоочун эркектерге вальс бийлөөгө, бийлеп жаткан кезде кучактоого, чоочун эркектин көөдөнү аялдын көкүрөгүнө тийгенге чейин, курсагы аялдын курсагына тийгенге, эрини жагына тийгенге чейин жакындоого, колдору анын белинен оронгонго чейин уруксат беришет. Бул кандай ыплас абийирсиздик. Мындай абалды эч ким деле сындабай калды. Ислам университеттеринде мусулман жигиттер жарым-жартылай жылаңач мусулман кыздар менен катар бир парталарда олтурушат. Анда ишке каршы чыккан бир да мусулман эне жок. Ушундай жана ушуга окшогон шерменде жагдайлар бир шилтем менен арине жок кылынбайт. Кайра акыйкатка, пакизалыкка кайтуу үчүн эми биз бул жамандык делип кыска айтылуучу шерменде абалга кандай жай келген болсок, дал ошондой акырын ал тургай, ал абдан узак сезилсе да жылып олтурушубуз керек. Эгер адам баласы башка жол болбосо, узак жолго болсо да түшпөсө, анда ал эч качан келген жагына
гана жетпейт. Биз баарынан мурда кыз келиндер менен эркектерди аралаштырууга каршы күрөшүштү баштообуз керек. Анткени бети башты ачып салуу мына ушул аралаштыруудан башталат. Бети башты ачып коюу эгер ал кыз балага зыян алып келбей турган болсо жана анын пакизалыгына кол салуу катары каралбаса, анда ал жөнөкөй эле бир иш. Кыз келиндердин бети башын ачып салуу бул шамда жабуу деп аталган жана авратты гана жаап, сулуулукту ачык көрсөтүп, эркектердин көз карашын өзүнө бурган нерсеге салыштырмалуу караганда кичинекей эле жамандык болуп саналат. Эгер жабууну алуу дегенде бети баштын гана Аллах Таала жараткан түрүндөгү кейпинде ачылышы айтылса, анда жүздү жаап жүрүү абзелирээк болгону менен жалпы жолунан күнөөгө, арам ишке деле кирбейт. А эгерде коом абдан бузулгандыктан ачык жүрүү коркунучтуу болсо, жүздү жаап жүрүү сөзсүз аткарылуучу милдеттүү нерсе. Ал эми аял менен эркектерди, кыздар менен балдарды, селкилер менен уландарды бирдей карап, аларга табигый өзгөчөлүктөрүнө карабастан бирдей милдеттерди тагып, бирдей жумушту талап кылып, аралаштырып салуу бул такыр башка нерсе. Жүзүн жоолук салынбастан ачып жүрүү, аял чоочун эркек менен сүйлөшсө боло берет дегенди такыр туюнтпайт. Жана жоолукту оруну салынбаган, жүзү ачык аял өз үйүндө күйөөсүнүн доосун кабыл алса, трамвайда же көчөдө аны менен саламдашса болот дегенди эч качан билдирбейт. Жүзүн ачып жүрүү студент кызга университетте тааныш бала менен кол алышып учурашууга, аны менен узак сүйлөшүүгө, көчөдө сейилдеп жүрүүгө, экзаменге бирге даярданууга болот дегенди билдирбейт. Булар шарият тарабынан жактырылбаган нерселер, а шарият бакытка алып баруучу жол. Эч качан унутпашыбыз керек. Аллах Таала кызды кыздык табияты менен, эркекти эркектик табияты менен өзгөчө кылып жаратып, жана аларды бири-бирине тартылып тура турган кылып жараткан. Ошондуктан Аллах Таала жаратып койгон нерсени өзгөртүүгө аял дагы, эркек дагы, ал тургай жер жүзүндөгү бүткүл адамдар бириксе да кудурети жетпейт. Башкача айтканда, айырмалуу кылынып жаратылган ургаачы менен эркекти эч ким теңдештире да, алардын бири-бирине болгон ички тартылуусун жок кыла да албайт. Цивилизация деген чакырыктын алдында гендердик теңчиликти, башкача айтканда аял эркектин бирдей болушун талап кылгандар болсо, эки эсе жалганчылык, эки жүздүүлүк болуп чыгат. Биринчиден, алардын жалганчылыгы мында жатат. Алар муну өздөрүнүн дене кумарларын кандыруу, ыплас кумарданууларын канааттандыруу жана өз напсилеринин талабына жараша эркектердин көзүн суктандыруу жана башка да чыргалдарга жетүүнү каалап, бирок анысын жыныстардын теңчилиги, башкача айтканда гендердик теңчилик деп атагандыктан алар жалганчылар. Бирок алар артында өз напси каалоосунан башка эч кандай маани маңызы жок. Ал ой кыялдарын ачык айтууга эриктери жетпей, өз умтулууларын ар кандай тантык сөздөр, бийик пафостуу сүйлөмдөр менен жаап жашырышат. Дал ушул максатта демократия, прогресс, цивилизация, искусство, университеттик турмуш, спорттук дух деген сыяктуу сөздөр пайдаланылат. Бул ичи көңдөй, такыр мааниси жок, шаңдуу угулган сөздөр чындыгында добулбастын маанисиз тарсылдаган үнү сыяктуу. Аларды жалганчы дегенге экинчи себеп, алар өз ата-бабаларынан калган салттарды эмес, Европанын маданиятын туурону туура көрүшүп, бардык чыныгы нерселер Европанын эң тамгасы астында болушу керек деп эсептешет. Алардын ою боюнча, таква момун мусулмандарга караганда европалыктар чынчылыраак имиш. Алар үчүн чыныгы деген нерсе жалган нерсенин каршысы эмес, иши кылып эле Европадан, Парижден, Лондондон, Берлинден, Нью-Йорктон келген болсо болду. Ошол чыныгы. Ал эмне болсо ошол болсун, мейли бий, өзүн билемдик, университетте аял эркек бирге окуу, стадиондо ырдап бийлеп жатып, кийимдерди чечип ыргытуу, пляждарда жыпчылаңач болуу, иши кылып эле Европадан болсо болду. Алардын пикири боюнча жалгандын баары Асхардан, Амият мектебинен жана башка чыгыш мектептеринен, мечиттеринен чыгып жатат. Ал тургай абийир чыныгы туура жол, пакизалык, тазалык, жүрөктүн жана дененин
дененин тазалыгы тууралуу сөз болсо да чыгыш күнөөлүү. Биз окуп жүргөндөй жана Европада, Америкада өздөрү болушуп бизге айтып беришкендей, ал жакта деле көптөгөн үй бүлөлөр андай аралашууга жол беришпей, андай адашууга макул болбогондор табылат. Ал тургай Париждин дал өзүндө бойго жеткен кыз балдарына жаштар менен бирге казинолорго барып, кинолорго каттап, оюн-зоок уюштурууга жол бербеген ата-энелер бар. Ананда ошол ата-энелер кыздарына өздөрү жакшы билген, бузукулугу жок, ыпластыктар чагылдырылбаган кинолорду гана көрсөтүшөт. Ал эми ислам динин түшүнбөгөндөй эле чыныгы кинематография искусствосунда алгылыктуу түшүнбөгөн кээ бир кинокомпаниялар дал ушундай бузукулукка жык ширелген, ойношчулдук таңазаланган, зомбулукту жайылткан, мааниси жагынан абдан тандыраган тантык кинолорду кино деп аташканы абдан өкүнүчтүү. Ал компаниялардын бир дагы киносу ансыз болбойт. Алардын айтуусуна караганда, аял эркектин бирге болушу кумарланууну жоготуп, адеп ахлакка тарбиялап, напсини секске болгон кызыгуудан арылтат имиш. Логик болбосоң куруп калгыр. Бул суроо маселеге жооп берүүнү мен ким кээ бир мамлекеттерде ким кыздар менен балдарды аралаштырып окутуп, аларды бизди укпай койгондордун өздөрүнө калтырам. Эми аны кандай бузукулук ээлеп баратканы көргөн алар эмне андан баш тартышкан жокпу? Американы алып көргүлө. Эмне сиздерге алардан чечүүнү талап кылган көптөгөн көйгөйлөрү менен катар жогорку класстардагы окуучу кыздардын боюна бүтүп калуу маселеси келип чыкканы кантип эле белгисиз болсун. Египеттин, Шамдын жана башка ислам мамлекеттеринин кайсынысында ошондой көйгөйдүн келип чыгышын ким каалайт? Мен жаш жигиттерге жана боз ууландарга кайрылып жатканым жок. Анткени эч кимге оңой менен кулак сала койбогон. Алар мага эле кулак салганы турат деп ойлобоймун. Мен сезип турам, алар менин сөзүмдү маңызсыз сөз катары карап, дароо четке кагышат. Анткени мен алар өздөрү али тоюп бүтүшө элек рахаттанууларга жана жыргалдарга тыюу салып жатам. Мен силерге кайрылам, о кыздарым. О менин ыймандуу жана момун кыздарым. О менин абийирдүү, чынчыл, пакиза жана аруу кыздарым. Кандай гана жагдайда болбосун, силер ага курмандыкка чалынасыңар. Ошондуктан өзүңөрдү шайтан үчүн курмандыкка чалып жибербегиле. Коомдук аралашма жашоону кооз кылып көрсөтүүгө аракет жасап, ал үчүн эркиндик, комплекссиздик, цивилизация, прогресс, искусство жана университет турмуш деген чакырыктарга жамынгандарга эч качан ишенбегиле. Андай чакырыктарды кыйкырып жүргөн каргыш ургур өгүтчүлөрдүн көбүнүн аялы да, балдары да жок. Ойноштук кылып жүрүп, баарынан кур жалак калган. Жана аларды силерден алынуучу рахаттуу жыргалдардан башка эч нерсе кызыктырбайт. Мен өзүмө келе турган болсом, кыздардын атасымын. Мен силерге өз кыздарым каалаган жакшылыктардын баарын каалаймын. Ал теңчилдер, кыйкырган нерселер, абийири төгүлүп калган кыздарга эч нерсени мурдакы пакизалыгында, жаманатты болгон таза ысымында, кайрылгыс болуп кеткен кадыр баркында кайтарып бере албайт. Эгер кыз күнөөгө бата турган болсо, ошол ораторлордун бири дагы кол сунуп ылайдан тургузуп коюуга жарабайт. Алардын баары кыздардын сулуулугу бар кезде айланасында чар көпөлөктөй жан сабай айланчыктап тегеренишип, анан сулуулугу кеткен соң суктангандардын баары кумга сиңип кеткен суудай жок болушуп, абийиринен айрылган кыздарды ит кажыган сөөктөй таштап кете беришет. О кызым, мен сага айтаар насыятым ушул. Чындык дал мына ушул карапайым, бирок чын дилимден сөздөрдө катылган. Ошондуктан башка эч нерсеге кулак салба. Билип алгын, оңолуунун ачкычы биздин, эркектердин колубузда эмес, дал мына силердин колуңарда. Эгерде сен кааласаң, оңолуп такыба момун аялга айланасың. Ал эми сенин такыбалыгың жакшылыкка карай өзгөрүүгө алып келип, бүткүл үммөттүн такыба момун болушуна себеп болот.